Мен көтөрө турган маселе бул жергиликтүү кеңеш шайлоолор жөнүндө. 2015 жылы 4 октябрда Жогорку кеңештин шайлоосу өттү. Жаңы технологиялар боюнча өттү. Кайсы бир партия нааразычылык өзүнүн сөзүн айткан жок. Бирок биз аракет жасаш керекпиз. Мамлекетибизде тынччылык, биримдик, ынтымак болсун деп аракет жасап атабыз бардыгыбыз. Азыр ушу жаңы технологиялар менен колдонуп, мен шек санап атам. Фальсификация азыр келеткан жергиликтүү кеңештин шайлоолорунда фальсификация болгонуна мен шек санап атам. Бул кандай? Өткөндө биз демилге көтөрүп, шайлоочулардын тизмесин аныктоо боюнча биз комиссия түзгөнбүз. Комиссия барып, бир отурум өткөздү, бирок эч кандай кийин отурумдар болбой калды. Мен сиздерге факт менен сүйлөп берейин. Октябрь районунду биз толугу менен текшерип чыктык. Мына Октябрь районун толугу менен текшерип чыктык. Бир адреске кеминде 5-6-25 адамга чейин бир дарекке отургузуп атышат. Мына бул жерде Октябрь районунда. Ленин, Первомай айтпай эле коеюн, ал жерде текшерип чыктык. Бир дарекке. Эч кандай тиешеси жок даректерге башка адамдарды отургузуп атышат. Экинчи маселе. Мына биз 11.07 деген Октябрь районунда тизме алдык. Бул жергиликтүү кеңеш шайлоосуна тизмеси. Жана экинчи тизмени алдык. Бул референдумга тизме. Эки тизмени алдык. Бул жерде эмне болуп чыгып калды? Урматтуу депутаттар, урматтуу комиссия мүчөлөрүнө мен кайрылып кетем. Бул жерде 485 адамга айырма чыгып калды. Референдумда 1045 адам болуп атат шайлоочу тизмесинде. Жергиликтүү кеңештин шайлоо тизмесинде 1420 адам. Мына менде документтер бар. 1420 адам тизмеси. 485 адам разницасы бар. Аны анактырып чыксак, 485 адам каяктан чыгып калды карасак, 485 адам бул ар кайсы региондордон, Ленинский райондон, Первомайский райондон, Свердлов райондон ар кайсы адамдардан ушу келип ушу участкага отургузушту. Мына бул жерде биз баардыгын кыргыздетип чыктык. Первомай райондон бар, Свердлов райондон бар, бүт баягы башка регион Октябрьский ичинден дагы 10 микрорайонда турган участка Туңгуштан, Көкжардан, Каражыгаштан, башка региондордон келип ушул жерге отургузуп атышат. Кийинки маселе. Мына ошол 11.07-де тапкан мына бул жерде бул тиктен алынган, мына печаты бар, бар жок бекитилген. Кийинки маселе. Мына мисалы бул жерде 11.07-де Абдураев Бекзар деген турат. Ошол эле бала. Мына 11.53-те ошол жерде дагы турат спискада. Бул деген мен ойлойм шек санап атам. Билбейм, ал 25 ноябрдан кийин дагы башка тизмелер болот. Ошондон кийин балким баягы өзгөрүүлөр болот. Мына арыздар келип атат. Байтик Батыры, дом 2, 48 үй бүлө, 48 квартирадан тизмени өзү таппай атышат. Ошол домдон 5 эле адам тизмеде чыгып атат. Эмне үчүн? Анткени ал дом башка партияга добуш беребиз деп атышат. Ошол тизмени таппай атышат. Кийин дагы мына 5-микрорайондо дом 49. Бул факт. Бул дагы ошол тизмеде эч кандай жок болуп атат. Урматтуу коллегалар, мен айткым келет, азыр биз Бишкек шаарында эмес, мына 22 шаарда шайлоо болуп атат. Биз 21 шаарында шайлоодо катышып келатабыз. Ошолардын баардыгына биз тапшырма бердик. Мына ошол тизме боюнча аныктагыла. Биз азыр көрүп атабыз. Академия милициянын взвод строй менен апарып биометрия өткөзүп атышат. Алар каяка барып отурганын биз билбей атабыз. Студенттердин пропискасы жок, алардын паспорттарын чогултуп,
Кайсы жак кайсы списке отурганын биз да аны билбейбиз. Ошондуктан урматтуу депутаттар, комиссия мүчөлөрү, сиздерге мен кайрылат элем. Бул жерден сиздер тагыраак тактап, кийин бул бир маселе чыгып калбасын. Анткени мен сиздерге бир эле мисалдарды айтып кеттим. Башка райондордо биз текшерип чыктык. Аябай чоң разницалар көп. Аны биз шайлоодон кийин айтабыз сиздерге. Аны бизде өзүнчө документ. Эми аны шайлоодон кийин, анткени азыр 25-тен кийин тизме, сиз угуп туруптуңуз мени. Шайлоодон кийин тизмени аныкталгандан кийин 25-ноябрдан кийин, ошондон кийин аны точно биз айтабыз. Бул Исашевичтин кылыш, бул шоу эмес. Биз ынтымакты, тынччылыкта Кыргызстанда болсун деп атабыз. Бул шоу эмес. Ошол спискадан кандай бир от чыгып кетпесин деген ойдобуз. А кечеги комитеттин шайлоосу болгон, Нишанын Сайдулланы тынч отурган жерден чыгарып, аны шайлаттырбай, бул ушул кече шоу болду. Ошондон кийин Исашевичтин кылыш, сизге ким ишенет? Аны алып чыгып алып, комитет төрагасын кылабыз деп кылбай койду. Рахмат чоң.